Бүгін Юг Строй жана Юг Энержи 2017 аталышында 4-чү рет эл аралык жарманке ачылды. Анда курулуш техникасы жана жабдуулар, жылытуу жана желдетүү, терезелер, эшиктер, фасадтар жана башка күнүмдүк тиричиликке керектүү жабдыктар коюлду. Ошол эле учурда энергетика жана жарык берүү багытын көрсөткөн Юг Энержи көргөзмөсү да болду. Эл аралык жарманке 3 күн бою улантылат. Султан Жунушалиев Веррерс компаниясынын жетекчиси. Ал мындай жарманкелерге 3-чү жолу катышып жатат. Веррерс компаниясы көптөгөн техникаларды алып келген. Ошондой эле бетонду гидроизоляция кыла турган, башкача айтканда бетонго суу өткөрбөй тургандай химиялык зат алып келген. Жунушалиевдин айтымында бетондон курулган көпүрө, бассейн, фонтан сыяктуу курулуштарга аталган химиялык затты аралаштырса же курса 50 жыл бою туруштук бере алат. Мындан сырткары заманбап дарбазаларды да жарманкеге койгон. Бул каалгалар автоматтык түрдө ачылып жабылат. Андан башка дагы бизде эми энергетик пигменттер болот. Алар Германиядан алып келебиз. Алда жаңы технология, ага бир 100 жылдан ашык гарантия бере алабыз. Бул эми өзүңүздөр билгендей, бул окись металла, баягы темирдин даты деп койсок деле болот. Ошол андан ары чирибейт деген сөз. Ошол 118 жыл мурун жасалган пигменттер Германияда ошойдон өң өспөй турат. Ошолорду биз азыр ушул жерге киргизип атабыз. То есть ошол эле бетон сырдалабы, пластмасса, же болбосо айнек, көп нерселер кошулганда алар ушу канча жылдардан бери өң өспөйт, өңгө күйбөйт. Бул неорганический пигменттер. Жарманкеге жалпысынан 12 мамлекеттен 35тен ашуун өндүрүшчү катышты. Алардын бири Өзбекстандан өндүрүлгөн Аква компаниясы. Өзбекстандан чыгарылган Аква компаниясы бүгүнкү жарманкеге атайын электр энергияны үнөмдөй турганда лампаларды алып келген. Маселен, бул лампалар базар баасынан төмөн, анан эң кызыктуусу жарыктык жок убакта дагы, свет өчүп калганда дагы 5 саатка туруштук бере алат экен. Ошондой эле көзгө да зыяндуулугу жок. Башка лампалардан айырмасы ток 12 волтта гана иштейт. Башкача айтканда 8 эсеге токту азалат. Бул үнөмдүү лампага жарманкеге келгендердин суроо талабы да көбөйдү. Анткени сатып алган ар бир кардарга 2 жылдык кепилдиги менен берилет. Мына лампочканы алган себебим биринчиден мындай көпкө иштейт экен. Экинчиден анан мына багы жаркыраган светке караганда бул молочный свет кыйла мындай көзгө да пайдалуу болсо керек. Ошонун эми биз күндөн күнгө жаңылыктарга умтулушубуз керек. Жаңы нерселерди колдонуп, турмушубузда пайдасын көрүшүбүз керек да. Андан тышкары бизде азыркы күндө мисалы үчүн терезе рамдар ар кандай түрлөрүн алып келдик. Мына пластикте бар, кийин алюминдей профилдерибиз бар. Ага да кошуп туруп, мынакта бизде радиаторлорубуз дагы бар. Бардык алюминден, биметалдан жасалган нерселерибиз бар. Бардыгы Өзбекстанда совместно алып келинген нерселер. Өзбекстанга аякта кылына турган совместно иштей турган итальянска станоктор, итальянска оборудование кылынат, немецкий оборудование иштелет. Алардан биз просто экспортко алып чыгып, ушу Кыргызстанды эли үчүн, өнүгүшү үчүн алып чыгып иштетип атабыз. Ал эми бул Биас компаниясы атамекендик өндүрүүчү. Сэндвич панель деп аталган атайын курулушка керектүү материалдарды иштеп чыгарат. Аталган компаниянын куруучуларынын айтымында сэндвич панель материалы менен ар кандай имараттарды курса болот. Кадимки кыштан айырмасы жылуу жана тез курулат. Эң негизгиси бул темир каркас деп коет, металлический каркас деп коет. Ошого металлический каркас жасалгандан кийин бул даяр дубал деп коет, жылуулук өткөрбөчү, жылуулук сактоолучу. Мисалы металл каркас курулгандан кийин ошого сыртынан мындай стеновой дубал деп коет, бири-бирине ошо мындай замок аркылуу кийгизилип, анан кийин каркаска бекилет. 3 күнгө созулган жарманке бүгүн расмий ачылды. Салтанатка Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Аскаров баштаган вице-мэрлер, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, жарманкеге катышкан өндүрүүчүлөр жана шаардыктар катышты. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнуулу, жаңылыктар.